Абдил Сегизбаев маалымат каражаттарына интервью берүү менен өз абийирин өзү ачып алды. Соңку күндөрү президенттикке талапкерлигин коюп жаткан Абдил Сегизбаев үгүт өнөктүгү башталса, айрым саясатчылардын чыныгы жүзүн ачып берем деп убада кылып келет. Сегизбаевдин сөзүнө ишене турган болсок, өлкөдөгү коррупция менен ал гана күрөшүп, калгандарынын баары паракорчулукка белчесинен батыптыр. Ал эми ал фактыларды убагында коомчулукка айтып чыкпай, жумуштан кетип калып, кайра чакырышса, кеңсесине эмелектерин алып келбей отуруп алганын ал чоң эрдик деп эсептейт экен. Мен өзүмдүн иш кабинетиме 2 жолу көчүп кеткем. 3-чү жолу кайтарганда мен өзүмдүн буюмдарымды алып кирген жокмун. Ошо боюнча пустой кабинетте отурдук. Бул дагы бир белги болуш керек. Мен өзүмдүн чындыгымды ар дайым бетке айтып жүргөм. Зам председателя ГКМБ болуп назначать этти, помощник болду, президенттин помощниги болду, советниги болду. Андан тышкары председатель ГКМБ болду. Эми ошолордун баарын болуп алып туруп, анан кийин ошондо күч бийлик ошондо издеди. Анда да эмчүн ошондогу күч бийлигин колдонуп ошону айта алган жок. Эмчүн азыр кыйын киши болуп атат. Мен тигини ачыктайм, мен муну ачыктайм. Эмчүн ошондо ачыктаган жок. Мамлекеттик деңгээлде бүтүндөй 6 миллион элди мамлекеттин жетекчисин парламент алдаган үчүн көчөдө баса албай калыш керек. Мен уят болдум деп көчөдө үйүнөн чыга албай калыш керек. Бизде калп айтканда тескерисинче сыймыктанып көчөдө басып жүрүшөт. Эмне үчүн улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү, прокуратура эмдигичең ошол мамлекеттик деңгээлдеги эң чоң ири калпчыларга кылмыш ишин козгой карап отурасыңар. Кылмыш ишин козгогула, кийинкилерге сабак болсун. Бул 2018 жылы сентябрь айындагы парламенттин жыйынында Абдил Сегизбаевдин Белизгейт тууралуу жалган маалымат бергени боюнча жоопкерчиликке каралып жаткан жыйын учуру. Ал кезде Абдил Сегизбаев маалыматты өзү ошол кездеги президент Атамбаевке бергенин моюнга алганы бар. Алып келген документтерди карап чыгып, өзүмдүн президентиме тапшырып бербесем, анда мен ким болом? Бирок азыр массалык маалымат каражаттарына башкача сүйлөп жатат. Атамбаев менен жолугуп, жанакы жоомду берип аткан учурда Атамбаевдин пресс-службасы сүрөткөр татып сыртка чыгарып ийген. Мен ошол учурда Атамбаевга айткам, бул маалымат боюнча маалыматты текшерип бүтмөйүнчө чыгарбаш керек деп. Мага Атамбаев берди дейт. Ой, тияктан деген момундай берип эле өзү мынтип Атамбаевга көргөзүп атат. Атамбаев мынтип карап атат ошол кагазды. Анан кийин барып туруп жогорку кеңештин заседаниясында айтып атат, бизде оперативный информация алынган. Ошол оперативный информация негизинде жасап атабыз мунун баарын деп атат. Муну кандай түшүнсө болот? Бул эмне деп алдамчылыгы? Бул жөн эле калп айтып атпайбы мунун баары? Бунун баары калп. Жөн эле өзүнө политический эме жасап атат. Өзүнө бир мен политикмин, мен деген из-за того, что мен садырды эркексиңби деп койгонго да айтып койду. Ай, өзү эркек эмес. 2017 жылы УКМКны Абдил Сегизбаев жетектеп турган кезде аткезчилик жол менен Кыргызстанга 22 килограмм алтын алып келинген. Бирок ошол кезде УКМКнын жетекчилиги бул боюнча текшерүү жүргүзүүнү токтотуп, алтынды кайтарып берүү боюнча мыйзамсыз буйрук берген. Анын кесепетинен өлкө бюджетине ири зыян келтирилгени айтылып келет. Ошол кезде алтынды алып келгендер УКМКнын жетекчилиги менен тымызын сүйлөшүүгө барышкандыгы атайын кызматтын өкүлдөрү тарабынан далилденип отурат. Бул боюнча Дүйшөнбек Чоткараев ноябрь айында кармалды. Ал эми Абдил Сегизбаев муну шайлоо алдындагы тоскоолдук катары баалоодо. Болоттун жан жокөрү, жанында жүргөн помощниги азыр камакта алынып отурат. Мага түшкөн маалымат боюнча бул азыр издөөдө жүрөт. Болот Сүйүнбаев аякта деген анын Сегизбаевдин биринчи замы болчу. Значит, бүгүнкү күнү уже аныкталып атат. Сегизбаевдин балкимдир бир какой-то түзмө-түз болбосо да бир какой-то отношениясы бардыгы азыр билинип атат. Ошол себептен мен өзүм жеке пикирим, Сегизбаевдин азыркы айтып аткан сөздөрү бул деген өзүнө политический узник кылгысы келип атат. Анткени мына азыр президентский кандидат президент болгондуктан өзүнүн эмеси бар, аны камай албайт. Ошондон өтпөй калса, ондан кийин бул камалар бышык эле болуп турбайбы? В крайнем случае Абдил Сегизбаев деген бул халатность деген берене менен баары бир жоопко тартылат. Айрымдар аны Райым Матраимовдун кирешесинен да үлүш алып жүргөн деп айтып келишет. Ошондой эле мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен ымалага барган үчүн кылмыш жоопкерчилигинен кутулууга мүмкүн болгону тар чөйрөгө белгилүү. Эми ал беттирмарлык кылып, президенттикке талапкерлердин бирин түз эфирде бетме-бет сүйлөшүүгө чакырууда. Анын мындай аракетин коомчулук шайлоо алдындагы пиар жана өзүн саясий туткун катары көрсөтүп, кылмыш жоопкерчилигинен качуу катары баалап жатышат. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.